Саламатсыңарбы, студенттер? Ош гуманитардык педагогикалык институтунун табияттануу жана география факультетинин биология адистигинин 2-курсуна адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предмети боюнча мен Сагынбаева Гүлзада Авазбековна силерге кезектеги онлайн сабагымды баштамакчымын. Бүгүн биз силер менен кезектеги лабораториялык сабагыбызды өтөбүз. Бул сабактын темасы өпкөнүн эш аракети. Силер буга чейин лабораториялык сабакка чейин биз организмдердин, адамдын жана жаныбарлардын дем алуу органдар системасын өткөнсүңөр. Жана анын негизги органы өпкө экендигин биз бардыгыбыз топографиясын, анын түзүлүшүн лекциялык сабакта караганбыз. Эми ошону биз анын ичинен негизги орган өпкөнүн топографиясын жана түзүлүшүн силер менен бирге видео тасма аркылуу көрө алабыз. Анда биздин сабактын негизги планы өпкөнүн жайланышын, түзүлүшүн аныктоо. Сабактын максаты өпкөнүн түзүлүшүн жана маанисин терең билүү. Ошонун натыйжасында сиздер өпкөнүн организмдеги жайланышкан ордун, анын сырткы жана ички түзүлүшүн жана өпкөнүн организм үчүн маанисин толук биле аласыңар. Ага чейин могул түзүлүштө көрүп турасыңар, адамдын организминде дем алуу органдар системасы баш бөлүктүн бет бөлүгүнөн башталып, көкүрөк бөлүгүнүн көкүрөк клеткасындагы өпкө аркылуу бүтөт. Андан аркы процессин кан аркылуу организмге таралат. Дем алуу органдар системасынын негизги кызматы газ алмашуу процессин жөнгө салуу. Ошол жалпы өпкөнүн түзүлүшү, жайланышы, анын кызматы жөнүндө видео тасмага көңүлүңөрдү бурабыз. Адамдын организминде дем алуу органдар системасы газ алмашуу процессин, ошондой эле ткандардагы газ алмашуу, башкача айтканда ткандарга газ алмашуу, газ организмге кычкылтекти жеткирүү процессин дем алуу органдар системасы, анын ичинен өпкө эң чоң кызматты аткарат. Дем алуу органдар системасы негизинен баш бөлүгүнүн, бет бөлүгүнүн мурун көңдөйүнөн башталат. Андан кийин куко, кекиртек, колко, өпкө альвеолору болуп эсептелет. Өпкөнү сиздер билесиңер, оң жана сол бөлүктөн турат. Ал көкүрөк клеткасынан орун алган. Оң бөлүктө 3 үлүшү бар. 1-чи, 2-чи, 3-чү үлүш. Сол бөлүктө 2 эле үлүштөн турат. 1, 2. Өпкө негизинен көкүрөк клеткасын толук ээлеп жайланышкан. Ал өзүнүн алдына оң жагына, сол жагынан жүрөктү, ошондой эле астына боорго орун калтырган. Анын төмөнкү чеги диафрагма менен бүтөт. Өпкө сыртынан өпкө плеврасы менен капталган. Өпкө плеврасы сырткы. Бул 2 жалбыракчадан турат. Сырткы беттүү жалбыракча жана ички жалбыракча. Бул 2 жалбыракчанын ортосунда плевралык көңдөй бар. Бул плевралык көңдөй толук суюктук менен толгон. Ал суюктун концентрациясы төмөн болот. Ошондуктан өпкөнү ал жерде плевралык боштукта аба болбойт. Ошондой эле булардын басымы терс болот. Ошондуктан өпкө дайыма кенен абалда жана жырылып жазылууга, кеңейип, жооноюп кичинерүүгө жөндөмдүү келет. Ошондой эле сөөк, көкүрөк клеткасында ошол өпкөнүн орду көтөрүлүп, диафрагманын булчугунун көтөрүп, кайра ылдыйга түшүрүү менен дем алуу, дем чыгаруу процесси ишке ашат. Эгерде
өпкө альвеолдорунда же өпкөнүн жолдорунда кычкылтек толук түзөм-түз кирбесе, анда эгерде анын көлөмү кичинерсе жана ошондой эле дем алуу процессинин жолу бузулса, эффективдүү газ алмашуу процесси жүрбөсө жана өпкөнүн көлөмү кичинерген болсо же бир тараптагы көлөмү сол жактагы же оң жактагынын бузулуунун натыйжасында адамдын өлүмүнө чейин келет. Анткени организмге кычкылтек жетишсиз болот дагы, ошонун натыйжасында өлүмгө алып келет. Ошондой эле өпкөнүн ичинде колко бутакчаларга айланат, андан кийин бутакчалар колкочолорго айланат, колкочолордон кийин барып альвеолдор келип чыгат. Альвеолдордун бүт сыртынан 350 миллионго жакын альвеол болот дагы, анын сыртынан капиллярдык кан тамырлар курчап турган болот. Бул жерде альвеолдор менен капиллярдык кан тамырлардын ортосунда газ алмашуу процесси жүрөт. Газ алмашуу процессинин натыйжасында вена кан тамыры артериялык кан тамырга айланат. Башкача айтканда ички бөлүгүндөгү газ кычкылтекке алмашат. Ошондой эле кычкылтектерде жана ткандардагы газ алмашуу процесси биринчиден өпкөнүн ичинде ички дем алуу, ошондой эле кандардагы газдардын транспорттолушу, андан кийин ткандарга кан аркылуу кычкылтектин жеткирилиши ички дем алуу деп аталат. Кычкылтек абадан 20,9% кычкылтекти алып келсе, бир дем алганда көмүрчүкүл газы 0,3, азот 79% түзөт. Ал эми дем чыгарган учурда 16,3% кычкылтек кайра бөлүнүп чыгат. Көмүр кычкыл газы 4 эсе көбөйөт, 4%ке жетет, пайызга жетет. Азот эч кандай пайызы өзгөрбөй чыгат. Демек бул жерден бир суткалык дайыма кычкылтек 500 мл кычкылтек сакталат. Аба мурун көңдөй аркылуу кирип, ал оң жана сол бөлүккө берилет. Өпкөнүн оң жолу сол жагына берилет. Ал барып туруп альвеолдорго кирет. Альвеолдордо гана абадагы кычкылтек ошол жерден гана ал капиллярдык кан тамырларга өткөрүлүп берилет. Анткени капиллярдык кан тамырда кычкылтектин курамы аз болот. Канчалык курамы аз болсо, кычкылтекти ошончолук тартып алууга жөндөмдүү келет. Ал эми капиллярдагы көмүр кычкыл газы ал өпкө альвеолдорун өткөрүп берет. Ал эми кычкылтекти алган бул эмне алат? Бул эритроциттин курамындагы гемоглобин алат. Ал гемоглобин алганда оксигемоглобинге айланат. Оксигемоглобин аркылуу эритроцит артерия кан тамыры аркылуу организмге жеткирет. Андан ары барып, ал ткандарга жеткирет. Ушул жерде ткандардагы газ алмашуу процесси жүрөт. Ткандарга кычкылтекти берет, азык заттарды кошо берет. Ал жердеги кычкылтек газда көмүрчүкүл газын, ткандардагы көмүрчүкүл газын гемоглобин алып, карбоксигемоглобинге айланат. Карбоксигемоглобин вена кан тамыры аркылуу кайрадан өпкөнүн альвеолдоруна алып келет. Мына ошондой айлануу жагы менен газ алмашуу процесси ишке ашат. Бул жерде көмүр кычкыл газын альвеолдорго өткөрүп берет. Эритроциттен бөлүнүп чыгып, альвеолдорго өткөрүп берет. Андан көмүрчүкүл газга бай болгон аба кайра дем чыгаруу менен 4%га көбөйүп, сыртка бөлүнүп чыгат. Мына ошентип организмде өпкөдөгү газ алмашуу процесси ушундай жол менен жүрөт. Ошондой эле өпкө көмүрчүкүл газга бай болгон абаны дем чыгаруу жолу менен сыртка чыгарат. Ошо менен бирге организмдеги буу бөлүнүп чыккан суу дагы мурун аркылуу бөлүнүп чыгат. Мына ошентип адамдын көкүрөк клеткасында оң жана сол өпкө жайланышкан. Ал сыртынан өпкө плеврасы менен капталган. Адамдын өпкөсүндө альвеолдук түзүлүшкө ээ. Негизги кызматы газ алмашуу процессин жөнгө салат жана ички чөйрөнү кычкылтек менен камсыз кылат.
ошондой эле тыкандык алмашуу жүрүп, ал 3 этап менен жүрөт. Өпкөлүк дем алуу, кандагы транспорттук алмашуу жана тыкандык дем алуу. Мына ошентип биз студенттер, силер менен биз өпкөнүн жайланышкан ордун, анын иш аракетин жана эмне кызмат аткаргандыгын силер менен жакшы видео тасма аркылуу көрдүк. Урматтуу студенттер, бышыктоо үчүн мен силерге бир топ суроолорду бермекчимин. Организмдин кайсы бөлүгүндө өпкө, дем алуу органынын системасы өпкө жайланышкан? Экинчиси, дем алуу органдар системасынын бөлүктөрүн жана органын белгилегиле. Эми бул жерде сиздер дем алуу органдар системасынын жолдорун жана негизги органын кошо белгилейсиздер. Үчүнчү суроо, сиздер көрүп турган бул сүрөттө эмне жүрүп жатат? Кандай процесстер жүрүп жатат? Бул түстөрүнө чейин коюп берип, алардын процессин түшүндүрүп бересиңер. Аны мага Zoom же болбосо WhatsApp аркылуу жоопторун жазасыздар. Сиздер бул 3 тапшырманы аткарып, эгер ошону туура аткарган болсоңор, сиздер бүгүнкү өпкөнүн түзүлүшү, иш аракети жөнүндө толук түшүнүк алган болосуңар. Менде дагы бир суроо бар, урматтуу студенттер. Биздин бүгүнкү лабораториялык сабагыбыздын темасы өпкөнүн иш аракети. Азыркы учурдагы биздин шартыбызды ушундай абалга алып келип койгон жугуштуу оорулардын бири COVID-2019 же болсо коронавирус жылдызчалуу вирус шакекчелеринин өпкөгө кандай таасири бар? Эмне үчүн дүйнө жүзүндөгү элдин бардыгын карантин абалга алып келип койду? Эмне үчүн биз бул вирустан өтө коркунучта аяр мамиле кылып жатабыз? Ага өпкөгө кандай тиешеси бар экендигин сиздер ойлонуп, изилдеп, жазып, мага кийинки Zoom конференциясына талкуу жүргүзөбүз. Урматтуу студенттер, бүгүнкү биздин лабораториялык сабагыбыз аяктады. Мен ойлойм, силерден күтөм. Тапшырмаларды толук аткарып жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө.